Бүгүн 24 ноябрда Бишкектеги Аларча мамлекеттик резиденциясынын Инесай залында жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү салтанаты болуп өттү. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясына 450 киши чакырылган. Алар интеллигенция өкүлдөрү, депутаттар, министрлер, элчилер жана эл аралык уюмдардын өкүлдөрү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын башкы мыйзамы Конституция алынып келип, Кыргыздын туусу салтанаттуу түрдө киргизилди. Салтанатты Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайдылдабекова президенттин төш белгисин, күбөлүгүн жана стандартын тапшыруу менен ачып берди. Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президенти болуп катталсын. Кыргыз Республикасынын президентинин кызмат ордуна киришип жаткан учурда Жээнбеков Сооронбай Шариповичке Кыргыз Республикасынын президенти болуп шайланганы тууралуу ырастама, айырмачылык белгилери, Кыргыз Республикасынын президентинин төш белгиси жана стандарты тапшырылсын. Мен Жээнбеков Сооронбай Шарипович Кыргыз Республикасынын президентинин кызматына киришип жатып, Кудайдын жана элимдин алдында мамлекет башчысынын ыйгарым укуктарын адилеттүү ишке ашырууга, адамдын жана жарандын укуктарын коргоого, Кыргыз Республикасынын Конституциясын так аткарууга, элибиздин биримдигин жана мамлекетибиздин бүтүндүгүн жана коопсуздугун сактоого ант беремин. Мамлекеттик гимн жаңырып, 3 рет артиллериялык залп атылып, жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековго сөз берилди. Президенттик мөөнөтүндө Сооронбай Жээнбеков ант берип, алгач президенттик кызматка киришкенден кийин эң биринчилерден болуп экс-президент Алмазбек Атамбаевга эң жогорку акшумкар сыйлыгын берүү тууралуу жарлык чыгарарын айтып, бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөй турганын кошумчалады. Урматтуу мекендештерим, кадырлуу калкым, бийлик таза болмоюн өлкө өнүкпөйт. Коррупция менен аеосуз күрөш башталып, коомубуздун тазаланышына шарт түзүлдү. Эртеби кечпи, уурдун орду түрмөдө деп, эл арасында бийликке чоң ишеним жаралды. Байыртан ата-бабаларыбыз эл башкарып, журт башына көтөрүлгөн уулдарына бир адамды башкарсаң да өзүңдө 1000 адамдык тазалыкты алып жүр деп айтышкан. Жетекчи болом дегендер өзү таза болсун. Ыймандуу бийде тууган жок, тууганды бийде ыйман жок деген ата-бабаларыбыздын сөзүн эсибизден чыгарбайлы. Салтанаттуу иш-чарада бийликти тынч жолу менен өткөрүп берип жаткан президент Алмазбек Атамбаевга сөз берилди. Алмазбек Атамбаев кызматка киришип жаткан президенти жана кыргыз элин куттуктады. Мен бул чоң тарыхый окуя менен бүтүндөй кыргыз элимде жана албетте урматтуу Сооронбай Шариповичти куттуктайм. Жаңа жолубуз ак жолтой болсун. Жаңы шайланган президент Сооронбай Жээнбековдун ант берүү аземине экс-президент Роза Отунбаева катышкан жок. Инаугурация Аларча мамлекеттик резиденциясынын Инесай аземинде өттү. Ага жалпысынан 450 конук чакырылган. Катышкандардын арасында мурдагы президент Роза Отунбаева жана убактылуу өкмөттүн көптөгөн мүчөлөрү көрүнгөн жок. Роза Отунбаева салтанатка чакырылганбы же жокпу белгисиз бойдон калууда. Бул туурасында жарандык активист Рита Карасартова өз оюн билдирди. Эгер чакырбаса, анда бул биздин кетип аткан бийликтин жүзү. Эгер чакырып коюп Роза Исаковна кандай бир шарттар менен келе албай калса, анда аны түшүнсө болот. Анткени себеби өзүңөр билесиңер, 1 жыл мурун Конституцияны өзгөртүүнүн алдында аябай жаман абалда калтырганда, эгер такыр чакырбай коюп, ошол себептен Роза Исаковна инаугурацияга барбаса, анда бул билбейм кандай сөз жок да, анда биздин бийликтин жүзү ошол да. Германия жана Бразилия сыяктуу өлкөлөрдө президенттин ант берүү аземи атайын белгиленген датада өтөт.
Германияда бул күн 1-июнда болсо, Бразилияда 15-мартка белгиленген. Ал эми Орусияда инаугурация үчүн туруктуу дата жок. Бирок 4-жолкусу сөзсүз түрдө 7-майга туура келиши керек. Европа өлкөлөрүндө, мисалы Францияда, ант берүү аземи өтө олуттуу түрдө өтүп, эч кандай майрамдык шоу даярдалбайт. Ал эми Кыргызстанда биринчи жолу 1991 декабрда туңгуч президент Аскар Акаевдин ант берүүсү болгон. Кийинки өткөн президенттик шайлоонун жыйынтыгында 2000 29 октябрында кайрадан шайланган президент Аскар Акаев 9 декабрда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда эл алдында ант берген. Анда эң негизги коноктордун бири Чыңгыз Айтматов болгон. 2005 жылдагы революциядан кийин президенттик шайлоодон жеңип чыккан Курманбек Бакиевдин ант берүү аземи Ала Тоғай антында өткөн. Ага жалпы кыргыз эли жана коңшу мамлекеттердин президенттери катышкан. Ант берүү аземи 2009 жылы 23 июлдагы президенттик шайлоодон жеңип чыккан Курманбек Бакиев ушул эле жылы 2 августта өкмөт үйүндө ант берген. Борбор Азия боюнча биринчи аял президент Роза Отунбаеванын ант берүү аземи 2010 жылдын 3 июлунда Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда өткөн. Ошол кездеги БШКнын төрагасы Акылбек Сариев Роза Отунбаевага мамлекет башчысынын күбөлүгүн, төш белгисин жана штандарттарын тапшырган. Тынчтык жолу менен өткөрүп берип жаткан президент Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясы 2011 жылдын 1 декабрында улуттук филармонияда өткөн. Анда экс-президент Роза Отунбаева алгачкы болуп бийликти тыш жолу менен өткөрүп берген. Алмазбек Атамбаевдин инаугурациясына Түркиянын президенти Абдуллах Гүл, Грузия элинин мамлекет башчысы Михаил Саакашвили, ошол кездеги Казакстандын премьер-министри Карим Квасимов жана Кытай, Азербайжан, Белоруссия, Татарстандан да атайын коноктор чакырылган. Сооронбай Жээнбеков 15 октябрдагы президенттик шайлоодо 54% добуш менен жеңип чыккан. Кыргызстанда мамлекет башчысы 6 жылга шайланат. Ушуну менен экинчи рет өлкөдө президент тыш жолу менен алмашып жатат. Аяна Мелис кызы, Азамат Жумадилов, Next TV күндүн темасы үчүн.